Саламатсыздарбы ушул жерге уланды сыйлап, уландырып келген ар бир көрүүчү, көрөрман, күйөрман деп айткым келет. Мен мына Роза Исаковна Отунбаева эжеге өзүмдүн рахматымды айтуудан эч бир тажабайм. Ар бир келген сайын ушул рахматымды айта берем биздин үй-бүлөбүздүн атынан. Анткени ушул эженин демилге фондунун негизинде ушул фонд уюшулуп, анан 3 жылдан бери иш алып барып, иш жүрүп келатат. Роза эжесиге үй-бүлөбүздүн атынан дайыр жолу рахмат. Анан улан журналистиканын биз айтчубуздай көп эле тармак бар. Сен аңгеме повесть андай болмок да. Анан каяктагы эле бир иликтөөнү таап алдың десек, ой мама бул өзү да бир өзүнчө иликтөө жанр деп койгон. Анан көрсө улан андан жаңылбаптыр. Анан ошол улардын ар бир иликтөөсүнүн артында канча кылмыш, канча коррупциянын жүзү көрүнүп турса дагы өкмөт, бийлик эч кандай натыйжа чыгарбагандын кесепетинен биздин Кыргызстан, анын ичинде жаштар эмне деген азап тозокко кабылып келатышат. Мына 5-октябрдагы эле эме төңкөрүштейбизби? Ушунун айынан жөнөкөй эле пример, мына ол жерде ак ордонун балдары келип отурат. Ошолордун ичинде жап-жакшынакай балдар көздөрүнөн ажырап, канчалагандар колунан ажырап, мага окшогон канча энелер заргакшап ыйлап отурат. Менин тилегеним азыркы жаңы келген өкмөт орун алмашуудан сунбай өзгөрбөйт. Ак үйдү көк үйгө алмаштырып орун которуп койсоңор эле, силер элдин турмушун оңдоп кыйратып ийебиз дебей, элди ыйлатпагыла, энелерди ыйлатпагыла, жаштарды кылыч кылып колдонбогула. Чындап эле Кыргызстан үчүн күйсөңөр, Кыргызстанды алдыга өркүндөткүлө. Жетишет. Берлиндеги жана Рейхстаг туусун алгандай ушу ак үйдү канча жолу алдырып, ак үйдү канча жолу талкалатышты. Бул биздин эле өзүбүздүн элибиздин эмгеги да. Ушуга күйөсүн да. Ак үй сыймыктанган. Аны ушулар куруп кеткен эмес. Аны курган адамдар башка. Анан ойлоносуң Кыргызстанда такыр эле мындай соо адам жокпу деп. Эми кече эле мына баарыбыз сыйынган диндеги мына кызматкерлер эмне болуп отурушат? Анан биз каяка баратабыз? Шуну ойлонгон мезгил келеби? Мына силерге окшогон иликтөөчү журналисттер көп болуп, мына быйыл 40 деп атасыңар, эмне жылы 100гө жетсин. Ошолордун ишин дагы иликтегиле, элге жүздөрүн көрсөткүлө. Биз силерге ишенебиз, карапайым эл. Анан дагы бир айтайын дегеним, бул уландын 12 февраль туулган күнү биздин эле эмес эже, үй-бүлөбүздүн туулган күн деген кызыл цифра эмес, жалпы Кыргызстандын, анын ичинде жаштар, журналисттер, силер үчүн да бир кызыл цифра болуп калганына абдан сүйүнүп кубанып отурам. Биринчи сыйлыкты ким алса дагы, мына азыр бир жерден Сапаргүл өзү окуп, өзү ачып неме кылсын. Анан ишиңерге ийгилик. Бул фондду мен өмүр бою тилеп келем, дагы тилейм. Уланымдын өмүрү канча кыска болсо дагы фонддун иши өмүрү узун болсун. Эл үчүн иштей бериңиздер. Роза Исаковна сизге, жалпы жамаатыңызга, анын ичинде өзү иштеп кеткен мына Азаттыктын жалпы жамаатына рахмат, ыраазычылык билдирем.